Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги президенттин аппараты менен биргеликте 3 ай аралыгында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 80 орундуу реабилитациялык борбор салды. Бүгүн 29 декабрдагы салтанаттуу ачылышына президент Садыр Жапаров да катышты. Өлкө башчы өз сөзүндө мындай балдарга камкордук көрсөтүү үчүн башка дагы борборлор салынарын айтты. Майыптуулугу бар балдар сапаттуу билимге, саламаттыгын сактоого, социалдык жактан камсыздоого, эс алууга, спортко муктаж болушат. Ошондуктан өзгөчө балдарыбыздын ден соолугунун оңолушу жана торолушу үчүн шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү ачылып жаткан реабилитациялык борбор кичинекей бейтаптардын физикалык жана психологиялык ден соолугун калыбына келтирүүгө багытталган. Урматтуу мекендештер, көйгөйлөр бир четинен чечиле баштады. Бул сыяктуу иш-аракеттер албетте улантылат. Борбордо учурда 50 бала катталган. Алардын 30-у күнү түнү реабилитациялык жардам алса, 20-сы келип кетип турат. Реабилитациялоо борбору 4 жаштан 18 жашка чейин майыптыгы бар балдар бардык республиканын аймактарынан келген балдарга арналган. Алардын ичине кыймыл таяныч жана нерв оорусулары менен байланыштуу балдар жерге кайрылат. Бул борбор медициналык жардамга муктаж жарандарга бардык шарттары менен жасалган. Мындан сырткары эч кандай акы төлөнбөйт. СССР доорунда 5 жылдын ичинде куручу. Азыр болсо мынакей жомоктой болуп, биздин балдарыбызга жаңылдын астында ушундай белек катары бүтүрүп бизге сунушташты ушул имаратты. Болсо мынакей 4 айдын ичинде курулуп бүтүп калган болчу. Ысырык болуп калса, температура болуп калса бияка жайгашабыз, жайгаштырабыз. Мынакей бияка мындай вот ушундай өзүнчө болот, өзүнчө. Андан кийин бияка жаткан балдардын эмеси да туалети эме болот, мындай өзүнчө болот. Мынакей. Мунун суусунан болот бияка эметип, андан кийин муну кармап, андан кийин отурганга дагы эмеси болот. Болсо отурганга, болсо туруп турганына баардыгы жаңы. Мынакей вот, болсо биздин врачыбыз, өзүнө врач как раз биякта бар иштейт.